бейбаштык кылган жарандарды биз аларды жоопко тартабыз. А эмнеге ошол кезде биз министрдин внутренних дел ошонун жоопкерчиликти карабайбыз? Эмнеге учурунда сразу реакцияны берген жок? Мына карабайсызбы, депутаттарды андып эле жүрөт, активисттерди андып эле жүрөт, порно фильмдерди тартып эле жүрөт. Ишти, реальный ишти кылбайбы мындай? Жол коопсуздугу канча проблема бар. Керек болсо мына ОПГ менен милиция негизи күрөш керек болчу. Алар күрөшө албай, мына УКМК ошол менен алек болуп атат. Карабайсыңарбы, ушундай проблема, бир топ эле проблемалар чечилбей жүрөт да. Мен суранат элем, эмне себеп менен учурунда реакцияны бере албай, ошол эле бейбаштык кылган жарандарды жоопко тартпай, жума күнүндө ошол WhatsApp группаларда рассылка болгондо эмнеге реакцияны сразу берген жок? Ошону менимче комитет караш керек. Жоопкерчилик анын дагы болуш керек.